Ya eyyuhellezine amenu la yeskhar kavmun min kavmin asa an yakunu hayran minhun. Ey imandılar, bir kavm ikinci bir kavmdu şıldыңдабасын. Asa an yakunu hayran minhum. Mümkün alar Kudayдын астында senden darajасы улуктур дейт Алла Таала Куранда айтып атат. Sen bir kavmdu, bir uruğunu, bir ulut dey koy, şular mınday, bular anday debe. Mümkün alar Kudayдын астында darajası senden uluk. Senin de elin астында darajang uluk boluşu mümkün. Mansabың boluşu mümkün, baylığın boluşu mümkün, akçaң boluşu mümkün, kadır barkın boluşu mümkün, avtoritetin boluşu mümkün. Elin астында. A bırak Kudayдын астында de öylep koysa uçup ketkençelik çаңчалыктагы Kudayдын астында kadırың bolboşu mümkün. Sen oşo Kudayдын астындагы kadırga kara deyt. Bul dünyada kadırың al. Öldün kettin boldu. Aytılasың жомок болосуң бүттү. Kudayдын астындагы kadırың uluk bolsun. Hazreti Bilal radıyallahu anhu bizdin Kırgızın tilime aytkanda eşektin şoğusun çeçe albagan adam ele. Al degen söz kul ele. Eşteken çeçe albayt ele. Eşektin şoğusun çeçe albayt degen kul eşteke çeçe albayt. Kul degen al biröөнүн мүлкү. Otur dese oturat, tur dese turat, kızmat kıl dese kızmat kılat, satam dese satat, kayra satıp alam dese satıp alat. Kul ошондой эле. Бирок Hazreti Bilal radıyallahu anhu'nun mıniyagındagı imanı ушунчалык эле Пайгамбарыбыз алейхиссалам бейишке барганда Hazreti Bilal'ды gördü. Hazreti Bilal'dın gölöçünün şalpak etip ketip baratkанын uqtu. Hazreti Bilal dedi, men beyişte senin gölöçüңдүn şalp etip gölöçüң menen şalpıldap ketip baratkанын, but kiyiminin şalpıldaganын uqtum. Sen emne mal kılasың dedi. Hazreti Bilal radıyallahu anh dedi, men daima kaçan daarat albayın, daarat alganda arkasından daima 2 reket namaz okuyum dedi. Mana ошондой болгон, ал кул болгон. Dünyödө анын сөзү эсеп көткөн эмес. Анткени азыркы учурда биздин укук тең. Биз укук тең укуктубуз, ар ким өз сүйлөшкө укуктубуз. Азыр чыгып алыпчы. Сүйлөсөң сени bir Кыргыз Республикасынын, Кыргызстан мамлекетинин bir гражданини сүйлөп атат деп сен сүйлөгөн сөзүңө жооптусуң. А кул андай эмес. Кулдун сөзү эсеп көтпөйт эле. Демек ошол сөзү эсеп көтпөгөн кул бул дүйнөдө эч кандай кадыры жок. Бирок Кудайдын астында кадыр улуу экен. Пайгамбарыбыз бейишке барганда ал жакта ошо Курайыштын аттуу, баштуу, мансаптуу, бийликте турган адамдардын сенин чапаныңды кийип бейиште жүргөнүн көрдүм деген жок. Шалпылдаган, жыртык көлөчүн сүйрөп жүргөн Hazreti Bilal радıyallahu anh айтты. Ошондуктан бул дүйнөдө мусулмандар бири-бирибизге махабат менен жашайлы. Байлык, мансап, бийлик, кадыр бар, авторитет бул дүйнөдө бул дүйнөнүн гана жыргалчылыгы болушу мүмкүн. Бул дүйнөдө кандайдыр бир деңгээлде бир топ маселелерди чече алышың мүмкүн. Бирок акыретте сен бактылуу болом дей турган болчу болсоң, анда мыниягыңды тазала, ички дүйнөңдү тазала, Кудай менен болгон мамилеңди оңдо. Ошон үчүн айтып атат: "Я айюхаллазина аману", Аллах Таала кайрылып атат: "Эй ыймандуумун дегендер, өзүн мен мусулманмын дегендер, өзүн мусулман катары эсептегендер. Ла ясхар каумун мин каумин". Bir ком экинчи bir коомду, bir адам экинчи bir адамды шылдыңдабагыла. Аса ан якуну хайран минхунна. Мүмкүн ошол сен шылдыңдап тоготпой, теңсинбей жаткан адам Кудайдын астында сенден кадыресе зоболосу бийик, кадыр улуу инсан болушу мүмкүн. Вала нисаун мин нисаин аса ан якунна хайран минхунна. Bir аял экинчи bir аялды теңсинтпей койбосун. Мүмкүн ошол теңсинтпей жаткан аялы Кудайдын астында тигил аялга караганда кадыры жогорудур. Вала талмизу анфусакум вала танабасу бил алқаб. Бириңерди бириңер кемсинтпегиле, бириңерге бириңер жаманат койбогула. Бисал исмул фусуqu бa'дал иман. Ыйман келтиргенден кийин, Кудай жолуна түшкөндөн кийин бул кандай бир жаман ысым дейт да. Демек, мусулман адамсыңбы? Бирөөгө жаманат койбо. Эгерде ошол ат көзүндө жокта, кээ бирлер айтып алат да бирдеке депчи. Балдардын чыгарбаганы жок, бир жолу лагерге барсак, bir балага Шеренке деп ат коюп алыптыр. Шеренке десе байкуш баланын бою узун экен дагы, анан чачы да сапсары экен да, Шеренке күгүрткө окшоп экен да. Мына ошондой ал адамдын кадырына тиет. Бирөөнүн бир өң келбетине карап,
ага ат коюу бул шариятта харам. Өзү ыраазы болсо мейли. Адамга атасы берген оң кулагына азан, сол кулагына коомат айтып койгон жашынакай атасы берген аты бар. Ошол аты менен кайрылыш керек. Баланча бир тууганым деп кайрылыш керек. Анан аны өзүңчө ат коюп, аны шылдыңдап, өзүңдү андан жогору койгон шариятта бул туура эмес. Ошону айтып атат бул жерде. Оман лам ятуб, эгерде кимде-ким ушул иштерди кылып, бирөөнү ушактап, бирөөнү жамандап, бирөөнү жаман аттарды коюп, кийин ошонусунан тооба кылбаса, фа улайка хумуз залимун. Булар зулумдук кылды. Тооба кылыш керек дейт да мындан. Я айюхаллазина аману ижданибу касиран миназ-занн. Инна бa'даз-занни исм. Эй мусулмандар, ыймандуулар, көп эле адамдардан күмөн санап арам ойдо боло берүүдөн сактангыла. Инна бa'даз-занни исмун. Анткени кээ-бир сенин күмөнүң күнөөгө алып келет. Анткени чындап сен бирөөнү ойлойсуң дагы ал туурасында жаман ойдосуң. А чындыгында ал түптүс. Бекер эле күнөөгө батып атасың. Вала таджассасу. Эй мусулмандар, бирөөнүн айыбын издеп, ал жеке инсан болобу, же бир уруу болобу, же бир улут болобу айырмасы жок. Вала таджассасу, алардын айыбын издеп, алардан кынтык издеп, алардан кыйкым издеп, анын аркасынан түшпө. Бул мусулмандын иши эмес. Аны ылгап ала турган, анын эгерде ката кемчилиги болсо, ага жазасын бере турган жаратуучу бар. Сенин бул дүйнөдө ишиң бирөөнүн аркасынан түшүп, ага агент болуп, аны исилдеп, аны алдандай экен, мындай экен эмес. Өзүбүздү оңдойлу. 5 убакыт намазды оңдоп окуй албай атабыз. 30 күндүк орозобузду оңдоп тута албай атабыз. Вала таджассасу. Демек бирөөлөрдүн аркасынан аңдып, алардын айыбын издеп, алардын айыбын чукуйм дебегиле. Вала яктаб бa'дукум бa'да. Бириңерди бириңер ушактабагыла, жаман сөздөр менен айтпагыла. Айюхиббу ахадукум ан яакула лахма ахихи майтан факарихтуму. Бирөөңөр силер бир адамдын, өлүп калган адамдын этин жегенге ыраазысыңарбы дейт. Арам өлгөн малдын этин жеш арам. Эми бир өлүп калган адамдын этин жегенге көңүлүң чабабы дейт. Албетте көңүлүң чаппайт. Адамдын этин жегенге көңүл чаппайт да. Өлүп калган турсун, тирүү адамдын этин кантип жейсиң? Демек, адамдын этин жегенге көңүлүң чаппаса, анда адамдарды ушактаба дейт. Адамдарды ушактап, анын аркасынан сөз айтуу, бул ошол өлүп калган адамдын өлүмтөнүн этин жегенге кетет дейт. Пайгамбарыбыз алейхисалам көчөдө турбагыла деген. Көпчүлүк учурда бизде ушундай да адатта. Көчөдө аксакалдар, кемпирлер тура берет. Ары өткөндү карап, бери өткөндү карап, анан кийин өтүп кеткенден аркасынан шыбайт. Бияка өтүп кеткенден аркасынан шыбайт. Ошо көчөдөгүлөр алар бар үйгө барып эле кирнелеп жатып калат да, уф деп эстеп элечи. Жолго турбагыла деген. Көчөгө турсаңар, көчөнүн акысын бергиле деген. Ал эмне десе, көчөнүн акысы өтүп баратканга салам айт, салам айтса алик ал. Көзүңдү сакта, бирөөгө кеп кеңешиң болсо кеп кеңешиң айт, ашыкча сөз сүйлөбө деген. Бизде бунун бирөөсү аткарылбайт. Бизде бүт тетиринче кетет. Бүт өтүп кеттү, аркасынан бол жет атасынан бери иликтеп, жиликтеп чыгасың. Ушактайсың. Эгерде кимде-ким көчөдө турганда, ошондой бир максатта туруп, ошо көчөдөгө өткөн ар бир кыз келин болобу, эркек адамдар болобу, аксакалдар болобу, жаштар болобу, ошолордун аркасында туруп, ар кандай сөздү айтып ушактай турган болчу болсо, бул харам иш болуп эсептелет. Көздү жумуңуздар туугандар, көздү сактаңыздар.